Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Бар береке YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Бүгүн биз Бишкек шаары Новополовка айылындабыз. Бул жерде ушул сиздер көрүп турган дарат кагазын чыгарган станок сатылат экен. Көрүп турганыңыздардай ушул станок. Бул станок эки эмеге бөлүнөт, этапка бөлүнөт. Бул станок болсо ушундай бумаганы размерине бөлүп берүүчү аппарат болсо, тиягында азыр аны дагы көргөзөбүз. Ал болсо ушул даяр болуп чыккан сосисканы размерине карап кезип берүүчү станок экен. Станок туугандар, ушул көрүп турганыңыздар эле. Бул станокко даяр ушундай сырьё келет. Бул колбаса деп койсок, тетиги бумаганын размеринде чаккан өзүбүз колдонуп жүргөн кагаздын размеринде тияка түшкөнү сосиска деп атап коелу. Ушундай болгон колбасалар даяр болуп келет бул жака. Бул жактан ушундай болуп түрүлөт. Баягы бумаганын размеринде тетигиндей болуп, мынакей. Ушундай болуп бияка жыйлат дагы, кийин сыртына наклейка, сыртына эмблемасы деп коебуз, ошол бул жактан чапталат экен. Дагы байке, бул баягы биз буга чейин станок тарттык деп айтпадык беле? Ошол станоктогу станоктун ээси бизге айтты да, 3 киши күнүнө 12 000 сомго чейин, 12 000 данага чейин бумага чыгарат депчи, баягы. Ошол негизи сиздин оюңуз кандай ага? Ушундай чыгарып көрдүңүздөр? Жок, эми аны айта албайм мен, просто 12 000 чыгарат деп. Бирок чыгарса болсо керек. Биз эми ага чейин чыгарган жокпуз да. Бул жаңы боюнча биз иштеткенген жокпуз почти. Не дегенде биз проба кылдык, мына 2 рулон алып келгенбиз, ошону даже азгынча түгөт элекпиз. Не дегенде ошо жаңы бойдон эле турат. Биз мында сатканда анча-мынча кичи чыгарды ошону. Негизи, так экени берип. А бул 12 000 чыгарса болсо керек. Не дегенде бул иштетиш керек да. Адам деген ошо иштетпесе биз билбейбиз да. Биз кичине иштетип көрдүк болгону. Ошон үчүн эмеге бердик. Биз сатка койдук. Бул эми ал деген туура эле болсо керек. 12 000 чыгарган. Неден адамдар кызыкчылыгы эме болсо, кызыкса, чыгарса болсо керек. 12 000 ал деген ошол. Негизи буну иштетсе негизи менде ошондой туура көрөм. Эми айтайын дегеним туугандар, биз буга чейин ушундай станок тартканбыз да. Ошол станоктун ээси айткан бизге, бул жактан бирөөсү мындай ушул түрүп мондай размерин даярдап, бияка сосиска кылып чыгарып берип турса, бирөөсү бир адам болсо бияктагы баягы сыртындагы эмблемасын чаптап кургатып берип турса, үчүнчү киши баягы даяр болгон сосискаларды кезип, бумаганын размеринде түшүрүп берип турса, 3 киши 12 000 данага чейин тиги бумага чыгарса болот деп айткан да. Ошону айтып атканыбыз. Анан байке, бул станоктун баасы, айтылыш баасы 500 000 дедиңиз. Анан дагы сүйлөшүү жолдору барбы? Анан дагы сиздерге келген кардарларга кандай моундай сырьёдун каяктан алып келесиздер? Анан иштетиш жолдорун баардыгын көрсөтүп бересиздер да? Аны айтып берем, көрсөтүп да берем, иштетип да берем керек болсо. Ошол каяктан алганыбызды мен азыр унуттум, бирок балдар билет каерден алганыбызды. Мен просто азыр караган киши болгон үчүн анча мына каерден алганымды унутуп калдым. Бул эми 1-2 жыл туруп калды да, билетчи. Иштетилип бере турат. Келген бойдон биз кичине проба эле кылганбыз негизичи. А так баары жакшы, иштейт. Керек болсо келсин кардар. Иштетип мына түрүп да берем. Эмес, бияктагы решениеси, установкаларды баарын көрсөтүп берем. Баары ушул. Эми туугандар, бул эме экен да. Бул аппаратты, станокту жаңы эле алып бир эле пробага иштетип көрүштүр дагы, шартка байланыштуу ошол бойдон иштебей калып калыптыр да. Бул масло экен да, мындайча айтканда масло. Кичине эле иштетилиптир, бир көрүп турганыңыздар тетиги бумагалар эле чыккан окшойт. Ошодон иштетилбей турат экен. Жаңы аппарат, жаңы станок, мындайча айтканда чакан бизнес, семейный бизнес деп койсок болот. 3 киши, үй бүлөңүздөрдө 3 киши ушундай 12 000 данага чейин бумага дарат кагазын чыгарып, кирешелүү бизнес кылсаңыздар болот экен. Ошол байке. 3 киши эмес, даже 2 киши истесе болот деп ойлойм. Эмне дегенде буну баштан иштетип аяктайм. Эми өтө көп спрос болсо, может быть 3 киши болот. А 2 киши истесе болот. Эмне дегенде бу жерде чыккан сырьёну кесиш керек да, кесип упаковка кылыш керек. Ушул экөө эми мындай кандай производство кандай, успеть этпей калса 3 киши болсо болот. А так 2 киши истесе болот деп ойлойм мен. Туура. Ошол туугандар, эгерде сиздерге ушул аппараттар кызык болсо, станоктор
кандай бизнести башташты билбей жүргөн болсоңуздар, бияка эсин номерин сөзсүз түрдө белгилеп койдук, байкелердин номерин же болбосо байкенин уулдарынын номерин белгилеп коебуз. Андыктан ал жака чалып байланышып, станокту жеринен келип көрүп, өз көзүңүздөр менен көрүп, анан кийин сүйлөшөбүз. 500 миңдеги ал неме эмес, патолог эмес. Келип көргүлө, сүйлөшөбүз. Уступка болот. Ооба туугандар. Келиңиздер, келишиңиздер, сонун болгон бизнестин ээси болуп калыңыздар. Досум, сенин оюң кандай? Бул аябай жакшы идея экен негизичи. Бул жанагы мындай жер тамда үйдө кызмат кылган семейныйлар бар го, ошолорго аябай мындай ыңгайлуу экен да. Үйдөн өзүң семьяң уже мындай завод бул. Эч жакка чыкпайсың, жумушка барыш керек дейсиң, эртеңден турасың, ишиңди кыласың, кечке устарын тойгузасың. Жеке өндүрүш. Ооба. Дагы бир нерсе. Кимдир үйүндө мына кичине жер, көрдүңүзбү, бир комнат. Ошо бир комнатта үйдө кимде 3 фаз болсо, мына 3 фаз иштейт. Билбейм, анда фаз болсо да, ал эмес какой-то ал электриктердин иши дейт. Бирок 3 фазы бар үйлөрдө жакшы да. 3 фазы бар болсо, любой үйүнө койбосо да, бизде үйдө турат да. Дагы, мынаки байке, мына туугандар, сыртындагы баягы даяр болгон сосисканы ушундай кылып кезет. Мынаки ушинтип биз колдонуп жүргөн донат кагазы даяр болот туугандар. Мына туугандар. Болду байке, чоң рахмат. Мына туугандар. Биз күнүмдүк турмуштан колдонуучу булмагалар ушинтип даяр болот экен. Кандай экен? Только иштетиш керек да, муну иштетиш керек. Ооба. Кыргызстанда иш жок деп ар жака кетип, Россияга кетип, Европага кетип жүргөндөн көрө, мисалы өзүбүздүн жерибизде өзүбүздүн өнүп жүргөн жакшы туугандар. Ооба. Туугандар, кимде ким чөнтөгүңүздөрдө 500 миң сом акча болсо, ошого машина алышым керек эле дебестен, машинанын ордуна ушул бизнести кылыңыздар туугандар. Бул сиздерге мен ойлойм бир 4-5 машинанын акчасын алып келүүчү бизнес жана ушундай станок. Өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө чакан завод болот мындайча айтканда. Ошол туугандар, видео пайдалуу болгон болсо бизге лайк басып, комментарий жазып, биздин каналга сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Сизге рахмат байке. Ишиңиздерге ийгилик, Буюрса. макул.